Сабактын темасы валюта курсу. Дүйнөлүк соода жүргүзүүдө эл аралык базарда алмашуу жүргүзүү үчүн акча бирдиктерин пайдаланаарын биз билебиз. Ошол себептен ар бир өлкөнүн акча бирдиги болот. Акча бирдиги бул валюта деп аталат. Кыргыз Республикасынын валютасы бул сом. 1993 жылы 10 майда киргизилген. Ар бир мамлекеттин акча бирдиги өзүнүн ички соодасында, тышкы соодасында колдонуларын биз билебиз. Ошол сооданы жеңилдетүү максатында ар бир өлкө, рынок экономикасы менен өнүккөн өлкөлөр валюта рыногун ачышат. Валюта же болбосо акча базары, акча рыногу. Валюта рыногуна мамлекеттин улуттук борбордук банк жана ортомчу дилерлер ошол мамлекеттердин валюталары менен камсыз кылуу милдетин алышкан. Алар камсыз кылышат. Соода кылууда жеңил болуш үчүн, эл аралык соодада, тышкы соодада жеңил болуш үчүн, мисалы биз өзүбүздүн терибизди, тери, жүндөрдү Кытайга алып чыгып атышат. Экспорттоп атабыз да, жөнөкөй мисал. Мына ошол биз чыгарган товарыбызды алардын юаньга же болбосо долларга сатып атабыз. Ал эми ошол сыяктуу эле биз чет өлкөдөн товарларды киргизгенде, импорттаганда товарларды ошол мамлекеттин валютасына сатып алабыз. Же болбосо мына бизге туристтер келип атат. Кыргызстанга жайкысын, кышкысын туристтер келгенде мамлекеттин ичинде ички соода жүргүзүүдө жеңил болуш үчүн алар ушул валюта рыногунан өзүлөрүнүн валютасын, мисалы Америка Кошмо Штатынан келсе, АКШдан келген турист өзүнүн долларын биздин сомго алмаштырат. Сомго алмаштыруу жүргүзүлөт. Ушул алмаштыруу валюта рыногунда жүргүзүлөт. Себеби сом менен рыноктун ичинде соода кылуу жеңил долларга караганда. Ошол себептен мына биздин сомго болгон суроо талап өсөт экен. Канчалык туристтер көп келсе. Демек, алмаштыруу курсу же валюта курсу келип чыгып атат. Биз ушул термин менен таанышкандабыз. Валюта курсу же алмаштыруу курсу бул бир валютанын башка бир өлкөнүн валютасына карата аныкталган баасы. Демек, валюта рыногунда, рынокто аныкталган баа, ошол валютанын баасы, валюта курсу болуп саналат. Мисалы, биз азыр эле айттык, долларды сомго алмаштыруу мына могу сүрөттө көргөзүлүп турат. Азыр $1 47 сом берип алмаштырабыз. $1 долларга карата сомдун курсу же алмаштыруу курсу 47 сом. Еврога карата 1 евро 59 сом болуп атат. Рубльга карата
Мисалы 1 рубль алмаштыруу курсу 1 сом 45 тыйын. Мына ушул алмаштыруу курсу болгондо, алмаштыруу курсу же валюта курсу бул бир валютанын экинчи бир валютага карата аныкталган баасы, валюта рыногундагы баасы. Мына ушул валюта курсу болуп саналат. Валюта курсуна эмнелер таасир этет? Валюта курсу эмне менен аныкталат деген суроо туулушу мүмкүн. Мына ушул суроого валюта курсуна 3 негизги факторлор таасир этет. Биринчиси валютанын сатып алуучулук күчү. Ушул биз сомду мисал келтирели, сомдун сатып алуучулук күчүн. Сомду айттык. 1993 жылы киргизилгенде официалдуу долларга карата алмаштыруу курсу 1 доллар барабар 4 сом болчу. Ошол мезгилдеги 93-94 жылдагы биздин эмгек акыбыз, эмгек акы, мисалы мугалимдердин алган эмгек акысы 25, 30, бир 40 сомдун тегерегин түзчү. 40 сом. Ошол кездеги сомдун сатып алуучулук күчү окуучу балдардагы 10-15 жаштагы 10 жаштагы баланын шымынын баасы, шымдын баасы ошо мезгилде 2 сом 50 тыйын. Азыр канча? Азыр 1 эле долларды сатып алуучулук күчү канча? Мына 1 долларды азыр эле айттык, 47 сом берип сатып алып атабыз, алмаштырып атабыз. 47 сом. Демек, канчалык валютанын сатып алуучулук күчү, сатып алуучулук күчү төмөн болсо, валюта курсу дагы төмөн болот экен. Сатып алуучулук күчүнө түздөн түз көз каранды экен. Мына ошол мезгилдеги телевизорлордун баасы, цветной телевизорлордун баасы 150 сом. 150 сомго россиялык цветной жакшынакай чоң телевизор алганга мүмкүнчүлүк болчу. Азыркы телевизорлордун баасын билебиз, канча баада турарын. 30-35 миң сомдун тегереги. Мына ошондой эле жакшы сапаттагы телевизорлор. Демек, ушул сатып алуучулук күчү канчалык төмөн болсо, валюта курсу төмөн, сатып алуучулук күчү канчалык жогору болсо, азыр эле айттык, ушул сом 93 жылы киргизилгенде сомдун күчү абдан жогору экендигине мисал келтирилдик. Күчү жогору болсо, валюта курсу дагы жогору болот экен. Экинчи, валюта курсуна таасир эте турган, түздөн түз таасир эте турган инфляциянын темпи. Инфляция деген эмне экенин биз билебиз, таанышканбыз. Инфляция бул акчанын баркынын кетиши. Баркы кетип көпчүлүк товарлардын баасынын көтөрүлүшү, баанын өсүшү. Мына ушул инфляциянын темпи канчалык жогору болсо, инфляциянын темптери менен биз таанышканбыз. Жай инфляция, галоперлөө инфляция, гиперинфляция деп. Гиперинфляция. Мына ушул инфляциянын темпи канчалык жогору болсо, ошончолук валюта курсуна терс таасирин тийгизет экен. Демек, инфляция канчалык жогору болсо, валютанын курсу түшөт экен, төмөн болот экен. Мисалы, мен жанымда бир 100
1000 сом болсо, инфляциянын темпи bir 15% түссө, инфляция 15% түссө, менин жанымдагы акчанын сатып алуучулук күчү болгону bir 85 000 сомдун милдетин аткарганга барабар болуп калат. Демек, инфляция бир калыпта болуп, инфляция болбой турса, валюта курсу өсүүдө же болбосо валюта курсу бир калыпта кармалат экен, ал эми инфляциянын темпи канчалык жогорулаган сайын ошончолук валютанын баркы түшүп, сатып алуучулук күчү дагы же курсу түшөт экен. Дагы бирден бир негизги валюта курсуна таасир эте турган бул валютага болгон суроо талап жана сунуштоонун катышы. Кайсыл учурда валютага суроо талап болот? Мына Кыргызстандын сомун кайсыл учурда сомго суроо талап болот? Сомго суроо талап качан биз тышка биздин товарларга бөлөк өлкөлөр муктаж болсо, тышка экспорттасак, экспорттоо болсо суроо талап болот экен. Качан туристтер бизге эс алганы келсе, биздин товарлар жогорку сапатта болуп, ошол тышка чыгаруу көп болгон учурда сомго суроо талап болот экен. Өзүнүн валютасын сунуштап, сомго суроо талап болот. Демек, суроо талап биз сомго же валютага суроо талап жогору болсо, валюта курсу дагы өсөт экен. Тескерисинче суроо талап болбосо, суроо талап төмөндөсө, аз болсо, валюта курсу дагы төмөндөйт экен. Кайсыл учурда биз сомду сунуштайбыз же болбосо валюталарын сунуштасак? Качан биз товарларды импорттап чет өлкөдөн сатып алабыз же чет өлкөгө барганда товарларды чет өлкөдөн товарларды сатып алганда биз өзүбүздүн сомубузду сунуштап, бөлөк өлкөлөрдүн валютасына суроо талап болуп атат. Мына ушул сунуштоо, эгерде сунуштоо көп болсо, сунуштоо жогору болсо, валюта курсу төмөндөйт экен. Ал эми сунуштоо азыраак болсо, мына сунуштоо дегенибиз жанагы эле чет өлкөнү карап, товарларын алып, ошо чет өлкөнүн импорттук товарларына жалдырап калган учурда биздин валюта курсубуз түшүп атканы мына ушул болуп саналат экен. Ал эми сунуштоо азыраак болсо, төмөнүрөөк болсо, валюта курсу жогору болот экен. Мына бүгүнкү сабакта биз валюта рыногу, валюта курсу менен тааныштык.